Temirдің запасы 5,5 миллиард деп есептелгенбізді. Бірақ Советтер Союзы бұзылып кетіп, бұл іш жүрбей қалды. Китайский компанияны іштеп көрішті ұқсайды. 7-ден 9-да ген разведка жасалған емес, геолог разведка болған емес, 9-ға даяр емес ген. Мемлекетке инвесторлар азайып қалды. Маралдары сүркітпей, нары суыны бұлғавай, абдан олытты мамиландырсыр. Екінші, 7 өкіметтің пайдасын іштеш керек, мемлекеттің пайдасын, елдің пайдасын іштеш керек. Шүрүтші күрігі болып, бұл әлі алылы деп мелдешіп, ұрышып, талашып керек жоқ. Қырғызстандың тышқы қарызынан құтқарудың бірден бір жолы темір жетімтау деп айтылып. Еманны мен біліп ұққан жоқпын. Мен жетімтау, мен ойынша асыр ерте алып құтқарады деген ерте. Жаңылбаш керек, жеті өлшеп бір кесіш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу медиахаттын көрүүчүлөрү, биз бүгүн акыркы учурда катуу талкуу жаратып жаткан жетимтоо кени тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Жетимтоо тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн биз Кубат Осмонбетов агайга келдик. Кубат Осмонбетов, советтик жана кыргыз геолог окумуштуусу, геология минералдык илими боюнча доктор, профессор, Кыргызстандын жана эл аралык инженердик академиясынын академиги, илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктын 2 рет лауреаты. Кубат Осмонбетов жетимтоону изилдөө иштерин жетектеген. Агай, саламатсызбы? Биз үчүн убакыт бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ошо жетимтоо кени акыркы учурларда катуу талкуу жаратып жатат. Жалпы эле ошо жетимтоо кени боюнча мүнөздөмө берип кетсеңиз агай, аянты канча кен бар деп айтылат? Эми жетимтоо бул чоңларынын оң жээгинде орношкон. Кичи нары менен чоңларын кошулган жерден баштап, тиги улам менен Күрмөнтүн оосуна чейин созулат. 45-40 километр узундугунда. Бирок кен, мисалы үчүн мынау кара кешенин көмүрүндөй болуп, 50 метр калыңдыгы дагы белгисиз. Анан ошол жерден 10 чакты участок бөлүнгөн. 1956-жылы. Анан ушулардын баарын мен 89-жылы Советтер Союзу бушулардын астында программа түштү деп мага тапшырма беришкен өкмөт. Сиз ал учурда кайсы кызматта? Мен ошондо главный геолог болчумун, Кыргызский металлический экспедиция. Анан 89-жылы ушу конкурс менен Министерство геология бүт геологиялык ишти конкурс менен акча берип, Советтер Союзунун бүт геологиялык учреждения, Советтер Союзу, союзный республикалардын баары катышып, госплан эстери менен Министерство геология жибергенбиз. Ошол темир боюнча программаны мен түштүм. Алмаз боюнча мен түштүм. Редкий земля мен түштүм. Ошондо түшкөндө ошол жана ишчилген материалдардын баарын алып, анализ жасап, анан түшкөнбүз. Ошондо биз прогноздубуз ошол материалдын негизинде. Темирдин запасы 5,5 миллиард деп эсептелгенбиз да. Анын окиш темирдин кармалышы 31,7% дегенбиз. Ушул баары бириксе 10 миллиардга чейин болууга мүмкүн. Ошонун 40% магнититиги рудный тела. Анан биз ушуга сураганбыз, акча 5 миллиард сом сураганбыз. 5 жылда иштеп, разведка жасап, поиск жасап, бурут етип, анан ТО подсчет жасап, ГКЗ запас мектеп иштедик эмес. Бирок Советтер Союзу бузулуп кетип, бул иш жүрбөй калды. Демек, чалгындоо иштери жүрбөй калды. Бул изилдөө иштери башталды. Изилдөө кичине алардын тиги стадиялары болот. Мисалы үчүн геология работа жасалган, Семенов жасаган, 200 миңдик Жуков жасаган. Анан кийин разведка по общий поиске кичине канава өткөн. Скварын өтүлгөн эмес. Штолн өтүлгөн эмес. Ошол 10 чакты участоктун эң күчтүү чоңу Данге деп коет, Данге. Анан Дангеде запасы эсептегенде ушундай деп эсептелген. Кийин 7 участоктун баарынан 3 миллиард 800 миң тонна деп. Анын ошонун үчүнөн 715 миң тоннасы магнитный железо деп эсептелген да.
Ошо 70 Орта кармасы железанын фермде отурунун содержаниясы 31% да. Анан ушундай деп эсептелип, разведка жасайбыз деп, кийин Советтер Союзу бузулгандан кийин, суверенитетке чыккандан кийин 70-жылдары, 60-жылдары Северо-Киргизскийден экспедициядан бирөөлөр проект жасап, китайский компанияны иштеп көрүштү окшойт. Мен алардын отчет материалын тааныш эмесмин. Мени чакырып жардам бергиңиз деген, мен айттым, мен өзүм колум бошобойт. Баарына жете албайм, бара албайм деп отказ бергем. Анын отчетору мен тааныш эмесмин. Ошонун негизинде бул жетимдин тогусунда ген разведка жасалган эмес, геологоразведка болгон эмес, технологиялык изучение болгон эмес, минералогия петрографический изучение болгон эмес. Ошондуктан азыр эми геологоразведка жүргүзсө болот. Добушага даяр эмес экен. Геологоразведка жасаганда бул эми жол салыш керек, технологический площадка жасаш керек. Дангеден, мисалы үчүн, канча подтверждение болот прогноз. Ал прогноз башка да, долбоор прогноз божомолдо. Анан подсчет запасы жасаганда кондицияны түзүш керек, подсчет запасы үчүн. Кондиционный лимитти ким түзөт? Ага да акча керек. Биз ушул иш үчүн 5 миллиард рубль сураганбыз. Ал кезде 1 рубль 90 цент болчу. Анын азыркы шартта эми мындай суверенитет болгондон биз мамлекетке инвесторлор азайып калды. Инвестиция да алабыз десе, конституцияны бузбай, кандай мындай компетентный, серьезный компания келсе, өкмөт чечсе, тендер болобу же конкурс болобу, анан тандап алып, жергиликтүү эл менен кеңешип, разведкасын бүтүргөндөн кийин, анан кең касуу иш башталат. Чалгындоо иштери канча жыл болушу мүмкүн? Биз мисалы үчүн 5 жылга деп эсептегенбиз, ушу 5 миллиард сомго. Жылына 1 миллиард сом деп. Мисалы үчүн силерге айтып коеюн, Кумторду биз разведка жасаганда 10 жылда 34,5 миллион рубль затрат еттик. 34,5 миллион чалгындоо. Ошол сыяктуу бул жетимди дегенде разведкалар жасаш керек. Разведкада анан ким инвестор ким болсо, договорду эл чогуу абсолют этиш керек, жергиликтүү. Анан өкмөт менен президент чечип инвесторлорду мындай туура пайдаланып алдабаган биз, мисалы үчүн Кумтордуктар, канадалыктар болуп. Ошондой болуп концессия бербей, маралдарды үркүтпөй, нары сууну булгабай, ошентип казганга мүмкүнбү? Кандай технологиясы кандай болот? Технология азыр мындай да. Технология азыр дүйнөдө өсүп кетти. Мен кийин Канада 2003-жылы Канадада болгом. Альберта деген штатында. Ошол жерде ташта нефти бар экен. Суунун жеги Атабаска деген суудан 500 метр жерден казып алып атышат. Эгер экологияны бузуп, сууну бузуп, токойду бузса, компания төлөп атат акчасын. Бирок конкурсту кенде алыш үчүн 6-7 жылга чейин созулат экен. Конкурсту касып алышы, бекеме бөлүп алыш үчүн конкурска катышып, талабын элдин, жердин, мамлекеттин, мамлекеттик ишмерлердин талабын актап анан алат экен. Ошондой көргөм. Ошондуктан бул жетимде темир бар. Темирден башка кичине марагенс бар. Анан бул жетимдин темири турган ген Кумтордун алтыны турган таш, бир жаштагы таш. Бир түстөгү таш. Эгер мен ойлойм да, эгер биз жакшылап иштеп, жакшылап алтын, күмүшкө анализ берсек, Кумтордой жетимдин тоонун жетимская свита деген турган Кумтордун алтынындай да алтын чыгып калууга мүмкүн. Демек, олуттуу мамиле кылуу керек экен. Абдан олуттуу мамиле кылыш керек. Экинчиден, чоң нарын суунун оң жээгинде да. Оң жээгинде топурактар жардырсам, маралдар качат. Жардырбай иштесем, ташты буза албайм. Анан сөзсүз жардырам да. Анан кийин
ал жака электролиния тартыш керек да. Жана Верхненародский кесип атат, ошондон жогорактан башталат алар. 20-30 километрден кийин да. Анан бул жетим өкмөттүн пайдасын иштеш керек, мамлекеттин пайдасын, элдин пайдасын иштеш керек. Бирок геолог разведканы жасап, запасын бекитмейинче чуручу күрүгү болуп, бул эле ал эле деп мелдешип, урушуп талашып керек жок. Темирдин гендери Советтер Союзунда көп болчу да. Анан ошондуктан бизге конкурска уруксат бербей, конкурстан өтпөй, анан Советтер Союзу бузулуп калгандан кийин иш жүрбөй токтоп калган. Азыр темирдин баасы жогору болот атпайбы, балким? Эми бул металдын баасы өйдөлдөй боло берет. Мисалы үчүн өйдөлдөй болгондо, мисалы үчүн сымаптын баасы кымбат болчу бир кезде да, Хайдаркан адам жайда сурма болуп атпайбы? Аны баягы конверсия деп, оборонный промышленный кереги жок деп жаап алдык. Хотя Хайдарканда запасыбыз жетишерлик. Сата албайбыз да. Басыл ыйлап кетти. Бүт дүйнөдө сымапка акча бербей койду да, конверсия деп. Кыскасы, бул темирдин баасы деле ушундай. Темир эгер чисто магнититив уруда болсо, алыш да жеңил, айлана чөйрөнү сакташ да жеңил. Эгер гематит-лимонитивий уруда болсо, ал жанагы датпасы атпайбы, суунун деле, водопроводдун деле. Ошол сыяктуу ал дат чыга берет. Ошондуктан кыргыздарда макал бар, акылды иштетиш керек дейт. Иштетип турбасаң, тиги чалчык суудай болуп сасыйт дейт. Акыл иштетип туруш керек дейт. Ошондуктан акылды иштетип, биз геологоразведканы жасап, технологиясын иштетип, геоэкономический оценкасын жасап, анан подсчет запасын жасап туруп, анан кийин газга өтүшүбүз керек. А зыяндуулугу канча болот? Себеби жергиликтүү тургундар чочулап жатышат да ал жерде. Эми зыяндуулугу мындай да, мунун тиги проект отработкасы түзүлө элек да. Разведкасы түзүлбөгөндөн кийин разведкасы бүтүп ГКЗ, Государственная комиссия по запасам Кыргызской республики бекитиле элек да запас. Ошондуктан технико-экономическое обоснование, подсчет запас, тео освоение деген болот. Ошол освоениени бекиткенде эксперттер, адистер, экономиси болобу, гарнеги болобу, металлургу болобу, геологу болобу, баары кеңешип туруп, анан бытыш керек да. Антменче любой ген Советтер Союзунда иштетилчү эмес. Запасы бекитилмейинче, ГКСРда бекитилмейинче ишке кирчү эмес. Биздин мамлекеттин геология тармагы ошо өз алдынча чалгындоо жүргүзгөнгө күчү жетеби сиздин? Жетет. Мисалы үчүн биз өзүбүз эле жасадык да. Мисалы үчүн Ал Союз учурунда болчу. Союз учурунда болгондо, мисалы үчүн Союзда деле оңой эмес болгон. Мындай жакшы көзүң бар экен, денең бар экен деп акча бериш эмес. Же жаңы идея, геологиялык идея болуш керек. Теория. Же болбосо жаңы фактический материал болуш керек. Фактический материал деген биз бул программага жазган, программадагы 89-жылы материал менен эле ойноп атсабасыз дагы. 22-жылы. Ал жарабайт. Себеби конъюнктура рынка, мирового рынка башка. Анан мисалы үчүн мен кабардар эмесмин артык эмне болуп атканда, бирок геологдордун өзүнүн генин, өзүнүн пайдалуу затын жерден бөлүп алып иштеткенге кудурети жетпесе, биз анда мына сырьёну берип эле сатып эле окутула беребиз, сууну саткандай эле кеп. Ошондуктан менин оюмча бизде кадрларды бизден даярлаган, мен ушул эле политехниканы бүткөм, өзүм эле кадрды даярлап жүрдүм. Кадрлар бар, бирок кадрларга иш бергенге акчабыз жок ошон үчүн. Анын техникабыз жок. Үчүнчүдөн эң чоң жетишпегенибиз Кыргызстанда лабораторный база жок, минеральный сырья деген. Лабораторный базабыз жок. Академияда да жок. Мисалы үчүн Темир Сариев пример болуп турганда биздин горно келгенде мен суроо бергем. Ушу бизге 5 миллион сом берип койсоңор лаборатория курат элек, кадрды даярлайт элек. Анан жана сертификат же болбосо тиги стандарт деп атпайсызбы? Азыр
международный стандарт болмойча анализди эч ким албайт да. Мисалы үчүн фитосанитария жанагы границада канча вывоз сельхозпродукция үчүн канча убар болуп атат 5 жылдан бери да. Ошол сыяктуу минеральный сырьянын анасы бериши минеральный сырье базанын аналитический базасы болмойча, жаңы прибор болмойча, жаңы аналитик болмойча биз өзүбүздүн кенди өзүбүз разведка жасай албайбыз. Жетим тоодогу 7 участок жөнүндө айтып берсеңиз, ар бири тууралуу. 7 участок, мисалы үчүн 40 километрге 7 участокты мындай кыргыздар байкабайбыз да. Мисалы үчүн камыр жууруп дейли да. Мындан камыр жууруп атабыз, анын ичине бир жаңакты кошуп жасайбыз. Жаңак бөлүнүп калат да. Кээ бир убакта бир чучук тоороп коебуз, жылкынын чучугун. Же болбосо бир майды куйрук тоороп тамак жасап калат да. Ошол сыяктуу 7 участоктун баары биригип Даңгы, Туюк суу, Айран суу, Молдобашы, Текели, Северин, Күрмөнтү деп 7 участокта 3-4-40 километрге бөлүп көрүңүз, жетени. Мисалы үчүн 3-4 километрден бирден участок болуп калат. Сплош, мисалы үчүн кара кеченин көмүрүндөй болуп 50 метрлик пласт, северный, южный пласт деп бөлүнбөйт. Ал осадочный. Бул темирдикке анализ менен бөлүп туруш керек да. Магнититовый железо, гематитовый железо, лимонитовый железо. Анан кийин бөлөк попутный кайсы пайдалуу зат бар. Мисалы үчүн чийки заттардын ичинде ошол темирдин арасында мүмкүн алтын бар, мүмкүн вольфрам бар, мүмкүн молибден бар, мүмкүн гумиш бар да. Ошондуктан ушул 7 участокты мындай 40 километрге жайылып жаткан эле көлдөлөк экен дебеш керек, көлдөлөк же шыдак төшөп койгон экен деп. Ал жанагы шыдактын ала буласындай болгон 7 участок болуп калат да. Ошонун жалпы саны, мисалы үчүн 3,5 миллиард тонна темир. Жалпы суммасы. Узундугу 40 да. Туурасы 1,5 километр. Анан алар мындай бири-бирине жанашып уланып кетпей атпайбы, үшүнүп калып атат да. 3 участок 3 башка. Ошону жанагы разведка жасаганда уланабы, же үшүлүп калабы? Кайсы жерден үшүлүп атат? Линза деп коет да. Анан эмне үчүн рудный тело участоктордугу бирикпейт? Бириксе пайдасы чоң, бирикпей калса зыяны көбүрөөк. Затраты көп болот да. Карьер, ар бир участок бирден карьер болуп калат да. 40 километрде. 40 километрге мисалы үчүн 7 карьер болуп калат да. Аны жана техник экономист подсчет, пересчет жасап, анан подсчет запас жасаганда скварно горный работалып жүргөндөн кийин анан глубинасын анализ жасаш керек, кайсы глубинага чейин иштетилет да, мисалы үчүн касылат. Мисалы үчүн комтөрдө канча тереңдикке иштетилип атат. Мисалы үчүн 4000 метрден баштаса 3700 чейин иштетилип атат да. Ушундай да, 300 метр. А мында 300 метр тереңдикке иштетебизби? Темир уланып атабы тереңдикке? Жокпу? Анда текшериш керек да. Анан технологический правоны испытать этиш керек. Технологический, полупромышленный, промышленный деп коет. Анан биздин аналитический базада жок. Анда бөлөк темир гендерин жиберишибиз керек Казакстанга же болбосо Россия. Анан эгер тиги бир жерден иштете турган болсок, темирди. Анда фабрикада куруш керек да. Анан булар высоковольтный линия тартыш керек. Анан бул темирдин ака атыштары бар. Ака атыш деп коет. Ошондойду алабызбы, же болбосо жерле уруданы алып бөлөк жака заводко барып иштетебиз. Нарын шаарына же Атбашка, же болбосо ушундай дегенди чечилет да. Кыргызстандын тышкы карызынан куткаруунун бирден-бир жолу ушу темир жетим тоо деп айтып атышпы. Эми аны мен уккан жокмун. Мен жетим тоо менин оюмча азыр эрте ал куткарат деген эрте. Себеби разведка болгон эмес да. Геолог разведка жүргөн эмес. Технологический испытание болгон эмес. Экономический расчеттор жүргүзүлгөн эмес. Эксперттер текшерген эмес. Анан эмне жасайбыз ал темирден? Мен кабарым жок. Бирок ошол эле учурда Коптон бар да, экологиялык көмтөрдүкүндөй
экологиялык баягы жоготууга учурап калбайбызбы деген себеби сүткө оозу айранды үйлөп ичет болуп атпайбы биздин? Эми кумторго караганда бул жетим ылдыйраак бийиктиги да. Кумтордун эң бийик точкасы 4200 метр болуп атса, летник жетет аякта да. Давыдова, Лысый, анан тиги Сарытордо. Ал эми биздин жер неме жетимде бир жакшы жери күнгөй бет да. Суунун оң жээги күнгөй бет. Бийиктиги 3200 3,5 метр да. Кар аз жатат. Кар аз жатат. Летник практически жок. Мөңгүгө жок. Мус жок. Мүмкүн топурактын арасында мустап калган топурак таш бардыр. Аны билбейм, качкан эмеспиз. Жердин астында да. Тиги мустап калган топурак таш бар болушу мүмкүн. Бирок ал жерде мөңгү кар жок. Түштүк экспозиция күнгөй бет да, күнгөй бет. Мисалы үчүн Ысык көлүнүн тескейин караңыз. Күнгөйүн караңыз чолпонотто жагын. Күнгөй Алатоодо кар аз. Анда-санда эрте түшөт. А түштүктөн кар кичине көрүнүп турбайбы? Түштүк тескей Алатоодо. А тескей эмес күнгөй бет да, бул жетим. Бирок ал мындай кара кесенин көмүрүндө эле тиги бульдозер менен эле касып, карьер менен эле тиги 40-50 метр кубаты бар, калыңдыгы бар. Көмүрдү самосвалга кыргытпайт да. Ошондуктан бул жерден жаңылбаш керек. Жет өлчөп бир кесиш керек. Жет өлчөп бир кесиш керек. Анан биз аягында айтып коет, биз геологтор Совет Союзунда мындай генди барлык эле геолог табылып бербейт. Генде бир шыбага берген кишиге ачылат. Анан бизде Сарыжасын калайын Вольфрамды ачкан киши. Макмалды ачкан киши бир эле киши, Мозолев деген. Леонид Никандрович деген болчу, өлүп калды. А бир киши эки чоң кен ачса, 200 киши биригип бир кен ача электери бар. Ал обычный документатор, обычный иш мамлекеттин тапшырмасына аткарган. Бирок генди биринчи көргөн, ген чыккан ташты тапкан киши первооткрыватель деп аталат. Бирок ошол ген чоң ген болуп, баланс государственный учет болсо, мамлекеттик учетко түшсө. Бул жетимдики мамлекеттик учетто жок. Бөлөккендердики да жок. Темирдики. Разведка жасаган эмеспиз. Ошондуктан мамлекет учетко алсын, запасын бекитсин, ТОсын бекитсин, инвестор келсин, эл менен сүйлөшсүн, земельный отвод алсын, леп тартсын, жол салсын, технологический площадкалар түшсүн, иштеп кенди касып ала берсин, айлана чөйрөгө зыян келтирбесин. Бүттү. Убактыңызды бөлүп маек бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуз. Дагы кабар алышып маектешип туралы.